والكلام في ولاة الأمور من الغيبة والنميمة وهو من أشد المحرمات بعد الشرك. Şirkten kийинки çoğun günülördün biri alımdardı, el başçıların, bilikelerin gıybat kılıp, jamandap, uşaktagan en çoğun günülördün. Allah'a şerik kılgandan kийинки çoğun günülördün biri ayrıkça uşul uşak gıybat alımdarga және el başçılarına olsa. Бұл өтө çoğun günü. Эмнеге? Себеби мунун артынан көп деген жамандыктар келип чыгат. Эл башчыларды, бийлик ээлерин жамандоонун артында, ушак кылуунун артында эл бөлүнөт, биримдик чачырайт, ынтымак орнобойт. Алар жөнүндө жаман ой таркайт адамдарда. Алардын айбаты кетет. Эл карапайым адамдарда келечек болгон үмүт үзүлөт. Бири-бирине болгон жаман ойлор пайда болот. Жаман күмөндөр пайда болот. Ырыс алды ынтымак деп коет го ырыста. Ынтымак деген ошол эл башыга баш ийүү, колдоп, аларды ушактап, жамандап элге айбатын түшүрүп, айыбын ачып, андай жол менен эмес, кимде сунушу, пикири же сыны бар болсо, кат менен жеке адамдарды ортого салуу менен айтат. Элине, жерине күйгөн адамдын сыпаты ушундай болот. Ал эми бийликке умтулуп, башка нерсени көздөп, адамдар ушактап, элге жарыялап, бул мекенине, элине жакшылыкка күйгөн адамдын белгиси эмес. Ошондой эле адамдар бийликелерин жамандап, ушактап, чагымчылык кылгандар бул адамдардан үмүтүн өчүрөт. Ошон үчүн өзүнүн өлкөсүндө жашагысы келбей, келечек болгон ишеничи жоголот. Аллах сактасын.